Большую победу одержали накануне съезда строители Атбашинской ГЭС. На праздник прибыли первый секретарь ЦК КП Киргизии товарищ Усубалиев, первый заместитель министра энергетики и электрификации СССР товарищ Фалалеев. Бұл эми Ат Башы КЭСи облусу үчүн бизден өтө маанилүү. Ат Башы КЭСи Нарын облусунун калкын эч кыйынчылыксыз туруктуу электр энергиясы менен камсыз кыла алат. Ат Башы КЭСинде полностью агрегаттардын баары жаңыланып, кубаттуулугу 5,7 мегаваттка кошулду. КЭСтин жабдуулары физикалык да моралдык жактан да эскирип, коркунуч чоң болчу. Эми КЭСтин өмүрү дагы бир 50 жылга узарды деп айта алабыз. $30-35 миллион киловатт сааттын тегерегиндеги электр энергия. Мисалы бүгүнкү күндө азыркы убакта Кыргызстан боюнча 45 миллион киловатт саат алып атса, ошонун 30 миллион киловатт саатын ошо Ат Башы КЭС кошумча чыгарат да. Өзүңөр көрүп аткандар, Кыргыз мамлекетинде энергия системасындагы генерацияны көтөрөлү деген биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич койгон планы бар. Ошону ишке ашыралы деген ойдобуз. Барды жалпысынан 126 киши эмгектенебиз. Реконструкция болуп аткан маалда 4 генератор толугу менен спиральный камерадан баштап полностью бүт алмашылды. Андан сырткары күч трансформаторлары, анан өчүргүчтөрү, выключательдер алмашылды. Ат Башы КЭСин реконструкциялоодо Кыргыз өкмөтү менен Швейцариянын экономика боюнча мамлекеттик катчылыгынын ортосунда макулдашуунун негизинде жүрдү. d'At Bashi pour assurer la longévité et la sécurité. Биз үчүн Ат Башы КЭСинин реконструкциясын каржылоо, адамдардын бакубат жашоосун, инфратүзүмдөрдү каржылоо дегенди түшүндүрөт. Биздин өлкөдө дагы суу башкы жаратылыш ресурстарынын бир катары электр энергияны өндүрүүнүн бирден бир булагы болуп эсептелинет. Швейцарияда 1200 чакан КЭС бар. Жана өлкөдөгү электр энергиясынын 55% ушулардын аркасы менен өндүрүлөт. Эбегейсиз зор Ат Башы КЭСин көрүп туруп, биздеги Гранд Диксенс суу сактагычы эсиме түшүп жатат. Кыргыз Республикасы сыяктуу эле Швейцария өкмөтү дагы КЭСтердин инфратүзүмдөрүн жаңылоого багыт алат. Эгемендүүлүк алгандан бери бизде КЭСтерибиздин курулушу, реконструкциялоо борборлору, кайра ушулардын көбөйүшү канчалык деңгээлде келатканы сокурга көз бүткөндөй көрүнүп келди. Бүгүнкү күндө кайрадан башталып аткандыгы дагы бул жакшы саамалык десек болот. Ат Башы КЭСинин эскилиги жетип, ошо мурун 28 мегаватт берип атса, жылдан жылга азайып келаткан, 25 мегаваттка чейин түшүп калып аткан. Анан кийин холостой сбростор кетип аткан. Мындайча айтканда, ал эски агрегат бул суунун көлөмүн иштеткенге мүмкүнчүлүгү калбай калган да, эскилигинен. Эми бүгүнкү күндө келген ар бир тамчы сууну иштетип чыгып, ошондо 45,7 мегаватт электр энергия элге берип атат.